Урматтуу Манас шаарынын тургундары, Манас теласы, Манас саатыбыз бизге баарыбызга көп болсун. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын Кабинет министринин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Элбатыр Камчы Кыдыршаев келип турат, анда чакырып алууга уруксат этиңиздер. Урматтуу Манас шаарынын тургундары, мына бүгүн баардыгыбызга өтө кубанычтуу күндөрдүн бири болуп турат. Себеби биз өзүбүздүн сүйүктүү шаарыбыз Жалал-Абадты Манас шаары деп андан дагы татыктуу, барктуу, сүйүктүү кылууга багыт алып отурабыз. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен уруксат берсеңиздер бир ушул окуя боюнча бир-эки мүнөт өзүмдүн оюмду айта кетейин. Баарыбыз эле Жалал-Абадтыкпыз деп, Жалал-Абад шаарынан боломун деп ушинтип сыймыктанып жүрдүк, туурабы? Бирок, урматтуу туугандар, биз мунун баарыны мамлекетибиздин эртеңки стратегиялык келечегине багыт алып атыбызды өзгөртүп атабыз. Жалал-Абад шаары жаманаттыгынан эмес, Жалал-Абад шаары мындай жаман кылатырганан эмес, биз эртең мамлекетибиздин келечеги үчүн, мына азыркы жаштарыбыздын эртеңки мамлекетибизди сактап, коргоп, анан ары улантып кете турган балдарыбыздын келечеги үчүн Манас шаары деп өзгөртүп атабыз. Манас бул ар бир кыргыздын, бир эле жалал-абадтыктардын эмес, бир эле ушул Жалал-Абадтын тегерегинде жашагандардын эмес, бүткүл кыргыздардын, дүйнө кыргыздардын эсинде, акылында, жүрөгүндө Манас деген сөз бар. Мен кыргызмын дегенин ар биринин жүрөгүндө Манас деген сөз бар. Манас бул биздин өткөн улуу тарыхыбыз, кыргыз элинин улуу тарыхы, бүгүнкү күнүбүз жана эртеңки келечегибиз. Манас бул биздин кыргызыбыздын айбаты. Муну туура түшүнбөгөндөр башкача сүйлөп атат, айтып коеюн. Манас бул кыргыздын айбаты. Манас менен биз кыргыз болгонбуз, кыргыз менен Манас болуп өсөбүз, Кудай кааласа. Манас деген атты биз татыктуу алып жүрүшүбүз керек. Дагы кече болсо бир жомокчу саясатчы айтып атат, ушул жерде дейт, ушул чөлкөмдө бир хан жашаган экен, анын 5 баласы болуптур дейт. Бирөөсүнүн аты Жалал-Абад, Турк-Абад, Бек-Абад, Кампир-Абад деп каяктагы жомокторду айтып атат. Мен биринчи рет уктум ушунун баардыгын. Ар ким өзүнүн оюн экенин сүйлөй берет турбайбы? Андай болбош керек. Ошондуктан ал эми Манасты эч ким эч жака бурмалай албайт. Дагы бир айтып атышат, мына Манас бул таласка коюлуш керек эле, Манас таластардыкы. Андай эмес туугандар. Манас таластардыкы эмес, Манас кыргыздыкы, бүтүндөй мүлдө кыргыз журтунуку. Так, мүлдө кыргыз журтунуку Манас. Манас таластыкы дагы, Манас нарындыкы, Манас чүйдүкү, Манас көлдүкү, Манас Ош Баткендики жана Манас шаардыкы, Жалал-Абадтыкы. Жалал-Абад шаары ушуга чейин облустук деңгээлдеги шаар болуп келди. Муну жакшы билесиздер. Эми Манас шаары Кудай кааласа жакын кордодо республикалык деңгээлдеги шаарга чыгат. Мындан ары мамлекетибизде 3 шаар болот. Бишкек шаары, Ош шаары жана Манас шаары бул республикалык маанидеги шаар болуп аталат. Мына көрдүңөрбү? Эми биз Кудай буйрса биздин шаарыбызга бир эле Жалал-Абадтыктар эмес, Кыргызстаныбыздын бардык 4 бурчунан келген адамдар келип жашап, ушул жерде өнүп өсүп, шаарыбыз гүлдөп, шаарыбыздын жанагы саны өсүп, муну өзүңүз деле көрүп атасыңар. Бүгүнкү күндө эң көп акыркы маалдарда саны өскөн шаар бул Жалал-Абад шаары болуп атат. Адамдардын саны өскөн. Себеби адамдар көрүп атат, бул жерде инфраструктура жакшырып атат. Адамдарга ыңгайлуу жашоо тиричиликтин түзүлүп атат, мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, иш орундары камсыз болуп атат. Ошондой маселелер чечиле баштады. Мындан ары алар дагы бир нече эсе көбүрөөк чечилет. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, мен сиздерди дагы бир жолу ушу Манас шаары менен биздин мамлекетибиздин ушул биз сыймыктанышыбыз керек. Кыргызстан ушунчалык чоң Кыргызстанбыз. 7 облусубуз бар. Кыргыз элибиз бар, кыргыз журтубуз бар. Ошонун арасында
Manas деген ат биздин шаарга келип конду. Куттуктайм баарыңыздарды.